Биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, 10 000 сом акча утуп алыңыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин сын пикирин кабыл алдым. Эми иштеш керек болот, иштеп атам. Ал не боюнча берилди? Маселе жабык боюнча калды да. Ооба. Элдин баары осы. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр. Оштун мэри президент тарабынан берилген катуу сөгүш боюнча өзүнүн оюн билдирди. Жана ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев аябай жакшы иштеп жаткан учуру Ошту гүлдөтүп, өнүктүрүп жатат. Аны өзүбүз деле көрүп жатабыз, эл деле көрүп жатат. Мынакей бул карындашыбыз дагы Оштун мэрине эл ыраазы, башыбызды ийип таазим кылабыз дейт. Анан көптөгөн адамдар ушул Оштун мэриндей болуп иштеген адамдар көбөйсө деп, Оштун мэрин кийинки президенттикке талапкерлигин койсо шайлайбыз деген ойлорун айтышууда. Сиздер кандай ойлойсуздар? Ушул Оштун мэри ушу мэрдиктен президент болсо колдойт белеңиз, же болбосо азыркы президентибиз Садыр Жапаров түбөлүктүү президент болуп калыш керекпи? Өзүңүздүн оюңузду жазып калтырып коюңуз. Мэрибизге бир эле мен эмес, Ош ыраазы, Ош ийилет сизге. Аллахым ыраазы болсун, Аллахым өмүрүңүздү узун кылсын. Мынау жолду ким билет, достор, мусор страшный жер болчу да. Бул жерге еще велодорожка коюп койгонго моундайчы. Ошто бир дагы жерде жок болчу да, бир дагы жергечи. Могу жака эми оштуктар көргөн эмеспиз мындай велодорожка, ошондуктан мына жака басып кетип атабыз да. Негизи велодорожка могу, адамдардын баса турган жолу могу. Монтип даже шаарлардан бери коюптур. Мэрди сурабагыла, биз мэрди бербейбиз Оштон, вообще бир күнгө бербейбиз. Мэрибизге чоң рахмат. Ушул алып аламышпыз, басып кетишим керекмиш. Ошол арканда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşap olup, kurt jegендей olup çıkıp, jegендей olup kakşap olup da. 2022-23 вообще болбой kaldım da. Aksap bas. Ondan keyin 2024 törөгөндөн keyin töreйлектеле баспай kaldım da вообще. Narona, Verona, kıskası falan dedi. Apresa жолунда жарыш бермек алып келдим да. Ondan apresa oldum 2024 Ağustos'ta. Bıyıl 1 yıl oldu da. Neni каалайсыз эми ушун? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Barış Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle.